Birazdan. Oğlum doğal benden kötü. Vurup taşadılar. Teyip taşadılar. Vayenlilerle kanıyor. Ana yerden bozak kaçsın. Var gitsen kimsin der olar deka. Ötet. Üçüncü kasımlar mayaka korgonga bölü. Korgonga korgonga aptirip kettiler. Koçada korgonga yok. Seksek mi? Саламатсызбы? Şu geçeten beri болуп аткан окуяларга токтолуп кетсеңиз, сиз ГКМдин башчысы катары кандай кабыл болуп жатасыз? Бұл жерде бізде азыр бир эле маселе каралып атат. Мына кече өзүңүздөр жакшы билгендей, Борбор шайлоо комиссиясынын сайтында жанагы болгон сбой боюнча, ал сбойдун сыртта сбой болгондугу, анын эч кандай системага тиешеси жоктугун биз айтып келе жатабыз. Жана муну биз заказ этебиз. Ошондой маалда кече кечинде Ахмат Келдибеков тарабынан ошол Центризбекомдун иштөө тартибинин схемасын туура эмес маалыматтарды жазып, өзүнчө бир схема түзүп жазып алып, коомчулукка таратып аткандыгы боюнча биз азыр чара көрүп атабыз. Себеби дегенде, бул туура эмес маалыматтар, эч кандай Центризбекомдун схемасы Ахмат Келдибеков көрсөткөндөй иштебейт. Ал өздөрүнө тууралап, ушундай бир коомчулукка бир мындай ишенбейчиликти туудуруш үчүн, коомчулукка кандайдыр бир туура эмес маалымат жеткизиш үчүн аракеттер кылышкан. Ошондо биз Ахмат Келдибековду чакырып, ошо козголгон иштин негизинде ал схеманын туура эместигин жана туура система кандай иштээрин, мамлекеттик системанын мамлекеттик деңгээлде кандай корголоорун жана сакталаарын көргөзүү берип атабыз. Ошо кече Текебаевдин баягы кол салуусу Текебаевге болгон ушул Ахматбек Келдибековдун чакырылышы ГКМга бул баягы ишарат кылуу, баягы тынчыгыла деген ишарат кылуу катары кабылдашып аткандар да бар экен да. Жок, эч кандай ишарат жок. Бул жерде баардыгы мыйзам чегинде каралып атат. Өмүрбек Чүкечке жасалган баягы эме боюнча, кылмыштуулук боюнча кылмыш иши козголгон. Ички иштер министрлиги тергеп атат. Кылмышкерлер кармалды. Жана мындан ары дагы ал иш аягы тергелет. Бүгүнкү күндө коопсуздук кандай деп ойлойсуз? Коопсуздук бир жакшы, эч кандай кооптонууга жагдай жок. Мамлекетибизде, мамлекет территориясында бардык жерлерде кооптуу эч кандай жагдай жок. Бир гана ошол чек ара тилкелеринде 3-4 күндөн бери бир аз мындай кооптонуулар пайда болуп атат. Бирок аны биз оперативдик иштер менен бүтүрүп атабыз. Мына кечинде дагы Баткен районунун Көкташ айылында кыргыз жана тажик чек арачылары менен жергиликтүү бийлик органдарынын башчылары менен жолугуп, түнкү саат 1-де жолугушуп аяктады. Себеби ошол жерде кечинде мынтыктар атылып, адамдар кыргыз тарап бир адамды, тажик тарап бир адамды өздөрүнүн чек араларына киргизип кетишкен. Ошолордо алмаштыруу боюнча жана коопду сактоо боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Алардын эсебинен баары жакшы азырынча. Чек ара бекем, эч кандай мындай чек ара бузулган жок. Бирок кооптонуу бар. Аны биз башка моюнга алышыбыз керек. Ал эми коомдук бүгүнкү кырдаал боюнча эч кандай бир кооптоно турган кырдаал жагдай жок. Бардыгы эле жакшы. Мен ойлоймун, 1-2 күн ичинде Борбор шайлоо комиссиясы колдон эсептөө боюнча жыйынтыгын чыгарат. Кооптонууга эч кандай негиз жок. Жана 70 киши жана маршруткалар менен жүргөндөр боюнчачы, алар эмне кече Текебаевга кол салгандары, булар кооптонууга негиз жокпу? Кол салуу боюнча Текебаев кол салган эмес, Текебаев менен кимдир бирөөлөр урушуп кеткен. Ал жерде Текебаев катайы келип кол салып, Текебаев кандайдыр бир каршылык көрсөткөн эмес. Текебаев менен кимдир бирөө урушуп кеткен. Ошонун азыр ички иштер министрлиги иликтеп атат. Текебаевга кол көтөргөндүгү боюнча уже бир адам кармалды. Мен ойлоймун, бардыгы мыйзам чегинде жоопту таклап.
Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдында турабыз. Азыр УКМКнын жетекчиси Камчек Ташиев мында чыгып интервью берди. Ал өзүнүн сөзүндө азыр мамлекетте абал тынч, кооптонууга негиз жок экенин билдирди. Ошондой эле Текебаев, Акматбек Келбековдор боюнча дагы өзүнүн пикирин билдирди. Бошойкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова. Сиз деген убагында Атамбаевдин жана Сокенин башын туткансыз. Шайлоолорду өткөзүп берип, грязный пласт технологияларды колдонуп. Эми болсо тапсырса утуп келген Азаттык партиясынын патриотторун бүт кылаттыңыз. Анын ичинде таптаза утуп келген жаңы муун таза келаткан саясатчы Шарпо Бакытбар болчу. Абдан көп добушулган болчу бул жигит. Эми болсо кулап салдыңар. Жаңы технология деп. Санаганды билбейсиңер. Серверди иштеткенди билбейсиңер. Балекетін аласыңар ғой. Жаңы технологияга асылып, компьютерлерге асылып. Отурда өкөктү сана. Жыртып тепшиңден барып отуп каллегиңде. Өкөктөн санасаң болмок. Мына элдин барын башына айлантып эми жаңы келген бийликке капсалаңар тип, элдин наразычылыгын күчөтүп атпасыңар. Кайрадан давайте шайлоо өткөзгүлө болсо мына чыгабыз деген элдер аябай наразы болуп атат. Бүт элдин каргыш тийип атат сизге. Жаңы шайлоо өткөзүп эле, Астакка кетип эле, Нуржан Шайылдабекова. Ошол. Саламатсызбы? Ушу кечетен бери болуп аткан окуяларга токтолуп кетсеңиз, сиз ГКМдин башчысы катары кандай кабыл алып жатасыз? Бул жерде бизде азыр бир эле маселе каралып атат. Мына кече өзүңүздөр жакшы билгендей, Борбор шайлоо комиссиясынын сайтында жанагы болгон сбой боюнча, ал сбойдун сыртта сбой болгондугу, анын эч кандай системага тиешеси жоктугун биз айтып келе жатабыз. Жана муну биз заказ этип атабыз. Ошондой маалда кечинде Акмат Келбеков тарабынан ошол Центр избиркомунун иштөө тартибинин схемасын туура эмес маалыматтарды жазып, өзүнчө бир схема түзүп жазып алып, коомчулукка таратып аткандыгы боюнча биз азыр чара көрүп атабыз. Себеби дегенде, бул туура эмес маалыматтар, эч кандай Центр избиркомунун схемасы Акмат Келбеков көрсөткөндөй иштебейт. Ал өздөрүнө тууралап, ушундай бир коомчулукка бир мындай ишенбейчүлүктү туудуруш үчүн, коомчулукка кандайдыр бир туура эмес маалымат жеткизиш үчүн аракеттер кылышкан. Ошондо биз Акмат Келбековду чакырып, ошо козголгон иштин негизинде ал схеманын туура эместигин жана туура система кандай иштээрин, мамлекеттик системанын мамлекеттик деңгээлде кандай корголоорун жана сакталаарын көргөзүү берип атабыз. Ошо кече Текебаевдин баягы кол салуусу Текебаевге болгон, ошол Акматбек Келбековдун чакырылышы ГКМга бул баягы ишарат кылуу, баягы тынчыгыла деген ишарат кылуу катары кабылдашып аткандар да бар экен да. Жок, эч кандай ишарат жок. Бул жерде баардыгы мыйзам чегинде каралып атат. Өмүрбек Шишкечке жасалган баягы эме боюнча, кылмыштуулук боюнча кылмыш иши козголгон. Ички иштер министрлиги тергеп атат. Кылмышкерлер кармалды. Жана мындан ары дагы ал иш аягы тергелет. Бүгүнкү күндө коопсуздук кандай деп ойлойсуз? Коопсуздук бир жакшы, эч кандай кооптонууга жагдай жок. Мамлекетибизде, мамлекет территориясында бардык жерлерде кооптуу эч кандай жагдай жок. Бир гана ошол чек ара тилкелеринде 3-4 күндөн бери бир аз мындай кооптонуулар пайда болуп атат. Бирок аны биз оперативдик иштер менен бүтүрүп атабыз. Мына кечинде дагы Баткен районунун Көкташ айылында Өзбек, Кыргыз жана Тажик чек арачылары менен жергиликтүү бийлик органдарынын башчылары менен жолугуп, түнкү саат 1-де жолугушуу аяктады. Себеби ошол жерде кечинде мынтыктар атылып, адамдар Кыргыз тарап бир адамды, Тажик тарап бир адамды өздөрүнүн чек араларына киргизип кетишкен. Ошолордо алмаштыруу боюнча жана коопту сактоо боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Алардын эсебинен баары жакшы азырынча. Чек ара бекем, эч кандай мындай чек ара бузулган жок. Бирок кооптонуу бар. Аны биз башка моюнга алышыбыз керек. Ал эми коомдук бүгүнкү кырдаал боюнча эч кандай бир кооптоно турган кырдаал жагдай жок. Бардыгы эле жакшы. Мен ойлоймун, 1-2 күн ичинде Борбор шайлоо комиссиясы колдон жанагы
колдон эсептөө боюнча жыйынтыгын чыгарат. Кооптонууга эч кандай негиз жок. Жанагы 70 киши жанагы маршруткалар менен жүргөндөр боюнчачы алар эмне кече Текебаевга кол салгандары булар кооптонууга негиз жокпу? Кол салуу боюнча Текебаев кол салынган эмес, Текебаев менен кимдир бирөөлөр урушуп кеткен. Ал жерде Текебаев катайы келип кол салып, Текебаев кандайдыр бир каршылык көрсөткөн эмес. Текебаев менен кимдир бирөө урушуп кеткен. Ошонун азыр ички иштер министрлиги иликтеп атат. Текебаевга кол көтөргөндүгү боюнча уже бир адам кармалды. Мен ойлоймун, бардыгы мыйзам чегине жооп тартылат. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдында турабыз. Азыр УКМКнын жетекчиси Камчек Ташиев мында чыгып интервью берди. Ал өзүнүн сөзүндө азыр мамлекетте абал тынч, кооптонууга негиз жок экенин билдирди. Ошондой эле Текебаев, Акматбек Келбековдор боюнча дагы өзүнүн пикирин билдирди.